Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Биздин каналдын көрүүчүлөр саламатсыздарбы? Сатыла турган үй көрсөтөбүз. Бул сатыла турган, мына бул эшиги ачылып турган үй Жалал Абад шаарынын так ортосунда жайгашкан. Чыңгыз Айтматов көчөсүндө, чиркөөнүн жанында, мэрияга, базарга жакын жерде жайгашыптыр туугандар. Тетигинде оң жактагы имаратты көрүп турасыздар. Ал имарат Жалал Абад шаардык мэриясынын имараты. Нар жагында базар бар. Сол тарапта парк бар. Мына ошол мэриянын жанындагы ичкери кирген ортосунда канал бар көчөгө киресиздер. Бул Чыңгыз Айтматов көчөсү. Андан бери 150 метр басып келсеңиздер, жолдун оң жагында жайгашкан мына ушул үй. Ушул үйдү 140 миң долларга сатууга койду. Азыр эч ким жашабай эле турат. Үйдүн салынганына 2 жыл болуптур. Аябай сонун проект менен курулуптур. Азыр кирип сиздерге бир катар баарын көрсөтүп чыгалы. Муну менен бул жака барганда дагы мындай кесип өткөн бир көчө бар экен. Ал көчөнүн атын билбейм. Андан оңго, солго чыкса, барса, келсе болот экен. Жүрүңүздөр эми, көрсөтүп берели. Чек арасы мына ушул жерден башталат. Бул жагы мына дуалга чейин. Көчө жагына атайын навес курган. Камера көзөмөлдөрдү дагы көп жерге коюп коюптур. Мына бул жерде бир камера көзөмөл, наракта бирөө, анан тетиги жагында дагы бирөөсү тартып турат. Үйдүн чатыры күрөң түстөгү тыныке менен жабылыптыр. Кар тормуздары, суу түтүктөрү, өстүрмөлөрү бардыгы өз ордуларында кагылыптыр. Анан көчө жагына да мындай решетка жасап койгон. Көрдүңүздөрбү? Мындан ичкери кире турган болсок, бул жер ачылат, анан унаа кирет. Оң жагында жашыл аянтчасы бар экен. Сол жагында дагы мына 1,5 метрге жашыл аянтча жасап коюптур. Бул жеринде калитка экен, калитка менен эле кирип чыга берсе болот экен. Аябай жакшы. Үйдүн сырткы фасады бүт ушундай жидкий суюк травертин менен кооздолуп жасалыптыр. Бисмилла деп кирели. Бул чоң дарбазасы. Дарбазаны эки жакка ачып туруп эле үйдүн алдына короосуна бир унааны алып кирип койсо болот экен. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына ушул үй сатылат. Көрдүңүздөрбү? Ой. Зор үй бекен. Жалпы 6 бөлмөлүү үй. Артында да кошумча курулуштары, очоккана, тапчандары менен бүт баары сатылат да. Г формасында курулуптур туугандар. Тетиги мына эки тепкич менен көтөрүлүп чыгып, эки эшиктен дагы ичкери кирсе болот экен. Өзү Г формасында курулган үйдүн негизги кире бериши бул жакта. Ушул тепкичтен көтөрүлүп чыгып киребиз. Азыр эми бөлмөлөрдү чекеден тааныштыралы. Сырттан киргенде бул жер унаа коюучу жай. Бүт мына өстүрмөлөрү, потолоктору бүт баары жасалып, жарыктары коюлган. Дарбазадан киргенде оң жакта тапчан жайы бар. Аябай жакшы кылып курган. Бул жерде жайында аябай сонун өмүр өтөт. Оң жакта болсо, бул жакта көрүп турасыздар, суу чыгарылган, шкафтарын дагы коюп койгон. Үйдүн алды бул жер газон эгилген жашыл аянтчасы. Жалпы жер аянты 7 соток экен, айланасы бүт тосулуп, дуалдардын ички тараптары дагы суюк травертин менен кооздолуп жасалган. Газ киргизилген, суу киргизилген, свет киргизилген, септиктери жасалыптыр. Үйдө отопление, жылуулук системасы бар экен. Бир чекеден баштайлы. Сырттан киргенде сол жактагы биринчи бөлмөгө тепкичтен көтөрүлүп чыгып киребиз. Бул жакта бир мейманкана бар экен. Бир бөлмө, чакан бөлмө туугандар мына. Коноктор келип калса, ушул бөлмөгө жайгаштырып коесуздар. Жашап, бир күн болобу, 2 күн болобу, бир жума жашайбы, жашап кете берет туугандар. Узун туурасы 4,5 4 размеринде курулуптур. Дуалы обой, потологу полу ламинант, потологу гипсокартондон жасалып, лампалары бүт баары коюлуптур. Мында бир эшик, бир терезеси бар, отопление дагы киргизилген. Эшик терезелери бардыгы ак түстөгү алюмин профилдеринен жасалыптыр. Тепкичтери бүт баары кафелденген, перилалар дагы темирден жасалган туугандар. Жүрүңүздөр эми. Мына сырттан киргенде биринчи мейманкананы көрдүк. Эми чоң тепкичтен жогору көтөрүлүп үйгө киребиз. Ага чейин сол жакта дагы бир бөлмө бар экен. Бул дагы мейманкана. Той топурда аябай жакшы болот. Узундугу 5 метр, туурасы 4,5 метр чыга турган дагы бир бөлмө экен. Бул жактагы зал, мейманкана, конок бөлмөсү. Той топурда бул жака бир жамаатты, нар жака бир жамаатты киргизип узатсаңыздар болот. Эми чоң эшиктен кирели. Бул эшик тилекке каршы ачкычы жок экен, азыр жабык турат.
Bul eşikten girelim içkeriye. İçkeri girgende ele mına koridoru. Koridoru uzun kelgen jap jarık koridoru. Üydün planirovkası ayava jakşı eken da. Polu laminat, dualı aboy, içki eşik terezeleri büyüt barı jıgaç rama menen jasalgan. Polu laminat, patologi gipsakarton, natijnoy tuğanlar, mınандай dımaxottoru dağı koyulup dur. Terezeleri olsa alümin profillerinden jasalgan. Her bir terezenin astına atapleniya batareyaların koyup çıkkan. Hazır hemen sol tarafta 3 bölme var eken çekeden görseteyim. Bir kızlar bölmesi, bir baldar bölmesi, atanelerden bölmesi. Katar katar jaygaşkan, her birinde birden eşigi, birden terezesi var eken. Birinci spalniga kireli. Bu kızlar bölmesi. Detski tuğandar mı kızlardan kereveti, anan kiyim şkaftarı dağı koyuluptur. Uzun turası 4'kö 4 jarım. Güldü aboy menen jasalgan patologu gipsa karton. Buga dağı vıtışka koyuluptur. Polu laminant pardaları dağı tartılgan. Dayyarda keliveli arçıp tazalap jaşayıveresidir. İkinci bölmege kiremiz. Bu bölme baldar bölmesi. Baldar bölmesi ayantı dağı uşu 4'kö 4 jarım ayantında. Бұл жақта дағы ошо кийим шкафы, анан уктоо керебети коюлган. Мында дагы bir терезе, bir эшиги бар. Пардалары тартылган, дуалы гүлдүү обой, патология гипсокартон, вытышкалары дагы коюлган, лампалары дагы бүт баары коюлган. Жашаганга дап даяр. Бул үйдүн ээси өзү чет өлкөдө жашайт экен. Мага чет өлкөдөн байланышка чыкты. Барып тартып көрсөтүп берсеңиз, үйүм ушу 2 жыл болду эле, аябай жакшы кылып курдум эле, ошол боюнча чаң басып эле жөн эле турат. Барсаңыз, тартсаңыз, элге тартууласаңыз, анан жаккан болсо, бирөө менен сүйлөшсөк, ошого сатып берсек, деди. Мына келип тартып көрсөтүп атам. Бул 3-чү бөлмө, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсүндө уктоочу керебет, күзгү комоту менен, бул жакта болсо кийим шкафы менен бардыгы өз ордунда жайгашкан. Uzun turası 4'kö 5, 20 çarşı metre çıkat. Dualı aboy, patologi, gipsakarton. Mında dağı bir eşik, bir terezesi var. Atapleniya jasalgan. Atapleniyanın batareyası dağı dualdın içkerisine oyulup kirgiziliptir tuğanlar. Bardık bölmelerdik oşonda eken. Keyinki bölmege var ağız emi. Emi bu jaka жүрүңүздөр tuğanlar. Mına ol eşikti açıp törde bir bölme var eken. Yaka kire turgan bolsok sanuzeli. Vannası tuğanlar. Kirgender mına kir жууучу машина koyulgan. Su şilkası atapleniyага tutaştırılıptır. Unitazı. Rakavina, күзгүсү, оң жагында ваннасы, форточкасы, вытышкасы, бүт бары жасалган, полу дуалы кафел. Эшиги баягында эле окшош эшиктер тугандар. Эми мына коридордун төрүнө келип, үйдүн арт тарабына чыкса болот экен. Бул жагыны караңыздар. Үйдүн артында кошумча курулуш бар. Очоккана, склад, летний кухня тугандар. Тапчаны менен нарагында ажаткана, душевой бүт бары бар экен. Бул эшик дагы ачкыч жоктугуна байланыштуу азыр ачык эмес. Айланып өтүп көрсөтөбүз. Коридор менен түз келе турган болсок, сырттан киргенде. Мына бул жерге келгенде бул эшиктен дагы сыртка кирип чыга берсе боло берет экен. Бул жакка киребиз. Бул жагы ашканасы. Ашканасы өтө сонун жайгашкан. Бул ашкана көрдүңүздөрбү? Жаңы ашкана. Али жасалып бүт элек. Эмерек коюлу элек. Бирок фартугу мына кафелденген. Бүт электроточкаларды коюп чыккан. Канализация таза суу турбаларындагы киргизип койгон. Төрүнө холодильниктин ордун коюп койгон, газды дагы киргизип койгон тугандар. Uzun tuğrası 4'kö 5, 20 çarşı metre çıkat. Bul jagı çay içe turgan oruндук, atapleniya kirgizilgen. 2 eşik, bir terezesi var bunda. Polu laminat. Dualı aboy. Patologi gipsakarton büyüt oşo formalanıp jakşınakay jasalgan. Bul eşikten dagı azır sırtqa çıga albayбыз. Biyaktan dagı sırtqa kухняга прямой эле кирип чыга берсе болот. Той эле өткөрө бере турган үй экен. Той эле өткөрө бере турган үй экен да. Аябай жакшы үй экен. Мага өтө проектиси жакты туугандар. Үй өзү ушундай болуш керек да, машалла. Сонун экен. Эми нарагынан айланып өтүп сиздерге кошумча курулуштарын көрсөтүп берели. Сиздер алыстабай туруңуздар. Мына бул жерге болсо бактарак эгип койсо аябай сонун болот. Мына жака адам жүрө турган жерге бүт стяжка куюп, сонун кылып коюптур. Бул тепкичтерди да жасап, чатырларын да жаап койгон, кафелдеп койгон. Мына жерде септик бар экен астында. Кухнядан чыккан септик ушул жагында экен. Бул жакта мына 1,5 метр аралык жол.
үйдүн артына ушул жак менен өтсө болот экен. Үйдүн сырты мына көрүп турасыздар, бүт суюк травертин менен жасалган. Үй менен бул жактагы кошумча курулуштун ортосунда да 5-6 метр аралык жер бар. Жашыл аянтчасы менен суулары да чыгарылган туугандар. Бул жакта болсо өзүнчө курулуш, тепкич, нарагынан да берагынан да чыкса болот экен. Мына эшикти ачып ичкери кире турган болсок, бул жагы даараткана. Көрдүңүздөр, мынанда шкафтары менен, отоплениясы менен. Көрдүңүздөр, бул автономный отопление жасап коюптур. Көрдүңүздөр, мына сонун кылыпчы. Теплый пол экен даже. Ой, зор кылыптыр. Машалла. Бул жак ажаткана, буякта даарат ала турган жайы. Андан кийинки бөлмөгө кире турган болсок, бул жагы современный жасалыптыр туугандар. Төрү душевой, бер жагы мына раковина күзгүсү менен, унитазы менен бардыгы коюлган. Бул жака дагы ошол теплый пол жанагындай жасалыптыр. Өзүнчө автономный электрический отопление жасап коюптур да бул жака. Бияка кире чыга турган болсок, мына бул жакта көрүп турасыздар. Төрү тапчан, асты кладовка, бул жагы болсо очоккана, летняя кухня. Көрдүңүздөр, полу бүт кафел менен жасалган. Очоктун сырты дагы кафел. Столешницалары менен, газ печкасын койгон, газды киргизген, сууларын чыгарган, үстүнө текче вытяжкаларын бүт барын жасап койгон. Потологу ОСБ, дуалы боелгон. Ал эми төрдө болсо, бул жакта бир чакан көмүркана, отунканасы бар, камера иштеп турат экен. Бул жакта мына үйдүн арт тарабына дагы кошумча навес курган. Бул жагын болсо ушундай кукушка кылып жаап коюптур. Анын астында топка бар экен. Топканы дагы бир катар көрүп коюңуздар. Бул жака кире турган болсок, отопление печкасы жайгашкан. Чоң печка коюптур, көрдүңүздөрбү? Аябай чоң. Бул акылдуу печка окшойт менимчечи. Бүт система тартып, мына кухняга теплый пол дагы киргизип койгон экен. Газды киргизиптир. Дымоход түз чыгат экен туугандар. Мына жерде эмнеси бар? Люк бар экен. Ушул жерден фильтр тазалайт окшойт менимче. Үстү жагы асбест труба коюптур. Суу мына жерге келип кошумча бочка аркылуу анан айланып турат окшойт менимче. Көрдүңүздөр, бул жагы топка болду. Эми дагы бир кызык бар бул жакта. Мына бул ичкериден чыкканда сол тарапка жүрө турган болсок, бул жака азык түлүк кое турган склад жасап коюптур. Өттө сонун. Консерва, банка, анча-мынча, идиш, аяк, буюм, тайым бүт баары мына ушунун ичинде. Полка, краскаланган, да баары дап-даяр экен. Сонун, аябай жакшы экен. Үйдү 140 000 долларга сатууга койду. Кимге насип кылар экен? Эртерээк аракет кылып сүйлөшүңүздөр. Биз болгонун болгондой, кандай болсо ошондой кылып кошумча сөз кошпой, кыскасы зор кылып тартып сиздерге жеткирип атабыз. Дагы эмне кылалы? Кантип айтып берели? Кантип түшүндүрүп берели туугандар? Болгонун болгондой мына көрсөтүп бердик. Эми үй чындыгында баягы өзүбүздүн хит болуп аткан сөзүбүз менен айтканда, үй чындыгында пай-пай үй экен го. Туурабы? Зор кылыптыр го. Буга кароо керек, жашоо керек. Болгон эле ошол. Башка сөз жок. Эгер мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, сүйлөшүңүздөр. Ээсинин телефон номурун биз экранга жазып койдук. Ошол номурларга чаласыздар, байланышасыздар, сүйлөшөсүздөр. Камера наблюдения, суу, свет, септик, отопление бүт баары бар экен. Эч кемчилиги жок да. Только келиш керек, жашаш керек. Башка эч сөз жок. Көрдүңүздөрбү? Анда мен жыйынтыктайын. Үйдүн ээси чет өлкөдө. Бул жерде атасы бар экен, атасы келип азыр ачып берди. Кирип тарта бер балам деди. Мына мен кирип тартып көрсөтүп атам. Келишиме эшикти ачып, мынантип жалбырактарын чогултуп, күйгүзүп, ушинтип бир аз кам көрүп коюптур. Туруш ушул. Эми кимге насип кылат билбейм. Шаардын так ортосунда. Жери 7 соток экен. Аманчылыкта көрүшөлү. Үйдү курганына, салганына 2 жыл болуптур. Ушу 2 жылдан бери жашалбай эле, каралбай эле турат экен да. Жалал Абад шаарынын так ортосунда жайгашкан мэриядан эле Чыңгыз Айтматов көчөсүнө бурулуп киресиздер. Бул жагы нар жагы базар, мэрия. Мэриядан өтүп эле түз келе бересиздер. Жолдун оң жагында турат.